ар bir adam özünün ene tilin bilүүгө милдеттүү. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Түгөлбай Сыдыкбеков 20-кылымдагы кыргыз адабиятындагы реалистик прозаны калыптандырууга жана өнүктүрүүгө кошкон салымы чоң. Ал кыргыз маданиятындагы залкар инсан, улуттук адабиятта эң көп романдарды жазган автор, жаштардан чыгармачылыгын ар дайым колдогон улуу устат болгон. Ушул заманга чейинки жалгыз калгандай сезилет. Адабияттын алпы Түгөлбай Сыдыкбековдун биздин замандын кишилери, аялдар, тоо балдары, жол, белес-белес автобиографиялык жана тарыхый өмүр баяндык мазмундагы романдарын калың эл жылуу кабыл алган. Ал эми мезгил сабактары, табылга, мен 1000 жыл жашадым деген китептери күнү бүгүнгүгө чейин көпчүлүктүн сүйүү окуган чыгармасына айланды. Улуу жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековду жакындан билген замандаштары аны кыргыз үчүн күйгөн мекенчил инсан катары гана баалабастан кезинде ошол улутчул көз карашы үчүн азап тарткан калемгер деп биз билебиз. Чындыгында эле Түгөлбай ата тууралуу айта турган сөз түгөнбөй турганын мына биз азыр да көрдүк. Кыргыз Республикасынан Көрнүктүү жазуучунун 110 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарага коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, белгилүү акын жазуучулар катышып, залкардын басып өткөн өрнөктүү өмүрүн эскерүү менен анын эл үчүн жасаган эмгеги дагы бир ирет бааланды. Атабыз жөнүндө айта турган болсок, Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз мындайча айтканда 3 доорду көргөн киши, ошол Совет дооруна чейинки маалды көргөн, үркүн маалын көргөн, кийинки Совет доорунун түзүлүшүн көрүп, өзүнүн баягы басып өткөн жолунан көп өрнөк ала турган нерселер бар. Азыркы кыргыз коомуна шам чырак болуп, келечекке багыт бере турган Түгөлбай Сыдыкбековдун өмүрү жана чыгармачылыгы жаштар үчүн табылгыс булак. Имя Түгөлбай Сыдыкбекова да как символ свободы. Түгөлбай Сыдыкбековдун ысымы бул эркиндиктин, адамгерчиликтин символу. Ал бир гана жазуучу же чыгармачыл инсан гана эмес, элдик тилдин билерманы, улуттук адабияттын патриархы болчу. Кыргыз элине, маданиятына, тилине жасаган эмгеги ат көтөргүс. Кыргыз адабиятына 70 жылга жакын ак кызмат кылган, элдик тилдин жана нарк насилдин нускалуу билерманы Түгөлбай Сыдыкбеков 1997 жылы каза болгон. Быйыл анын 110 жылдыгына карата Эркиндик бульварында эстелиги орнотулмай болду. Айжамал Болот кызы, Умар Малашев, Ала Тоо 24.